Кээ бир кыздар жигиттин бир даана роза гүлү үчүн эле эрип калат. Эркек балдарга кол тийгизбестик керек. Ар кандай оюнчуктарды же таттууларды алам деп аябай чыр салышат. Анан күндө кыйкырып өкүрө бергенде эненин баркы калбайт да. Кыйын болсоң сен дагы ошондой бол. Бирок меники, сеники. Меникин өзүңө калпак кылып кийип алганың ал эң уят. Бир жигитти эптеп септеп алдап тийип алуу ал коркунучтуу да. Балдардын көзүнчө урушпастык керек. Бир тарабынан анын энеси болушум керек. Дагы атасы жок кезде мен ага эркелешим керек. Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу дал ушул Усубалиева ТВ каналын көрүп жаткан мекендештер, кайрадан Асман подкаст ал эми кызматыңыздарда мен Жанна Усубалиева. Бүгүнкү коногубуз Кыргыз менен Кытайдын ортосундагы көпүрө болуп жаткан айым Айбулак Жумак бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бүгүнкү биздин чыгарылыш 3-чү чыгарылыш, айта кетели. Бүгүн дагы биз экинчи подкастты улайбыз. Ооба, бала тарбиялоо тууралуу сүйлөшүп жатканбыз. Бала тарбиялоону айта берсек чын эле сөз көп. Бүгүн бир эң негизгилерин сүйлөшөлү, Айбулак эже, кандай дейсиз? Кытайга кандай барып келдиңиз, айтмакчы? Кытайга кызымды Тойота тайнесине таштап коеюн деп баргам. 5 күндөй болдум. Дагы бир жаңы шаарга барып кызымды көрсөтүп, элдин жерин көрүп, салттарын көрүп, кичине мээси ачылсын деп. Анан Тойота тайнесине таштап коюп келдим. Сагыныптырбы? Сагыныптыр. Бирок азыр мен сагынып баштадым. Жакшы. Эбесе мына ушундай эң сонун бир нота менен анда биз бүгүнкү экинчи темабызды уланта берели. Өткөндө айтканбыз. Мисалы балдарыбыз бар, 2ден, 3дөн, балким 4дөн, балким 1 дегендей. Бирок алардын бардыгы эле мына ушундай ар кандай маркеттерге, мисалы ошол эле дүкөндөргө киргенде, чоң маркеттерге киргенде, же болбосо базар дейле, ар кандай оюнчуктарды же таттууларды алам деп аябай чыр салышат. Бирин кой десең, экинчиси, мисалы менин эле 2 балам бар. Алар дагы чын эле маркетке киргенде колдоруна толтуруп, ар жак бер жак көзү тойбойт да. Анан бул нерсени калтырганын бир жол-жобосу бар деп эфирден сырткары айтып калгансыз да. Ушундан баштап ойлойм, мага кызык болуп атат. Макул, мен дагы чыдай албай ошону көпчүлүккө, ата-энелерге менин оюмду, идеямды тең бөлүшөйүн деп тургам. Балки мисалдар менен да айтып кетсеңиз болот, Биринчиден мындай да, менин кызым экөөбүз дайыма жетелешип алып, глобуска барып, анан керектүү продукттарды алып алып, анан чогуу үйгө сейилдегенче кайтабыз. Мурдакы учурларда мындай болгон да. Кызым үйдө шоколад бар, таттуу-паттуулар такыр бар. Бирок глобуска киргенде эле кайра эле алгысы келет да. Баягы кооз кылып тизип койгондорду көрүп эле алгысы келет. Маркетинг жагынан аябай жакшы жасаптыр. Бирок балдарга ал туура келбейт да. Анан мен кызымдын мурда мен айткам, аны алба, үйүңдө бар эмеспи деп анча-мынча урушуп коет элем. Кийин ойлоп көрсөм, бул та кыз балага сен бербеген сайын анын алгысы келип турат экен. Эркек балдар деле ошондой. Бирок кыздарга болгон мамиле менен уул балдарга болгон мамиле туура окшош болбостук керек да. Анан мен акыры ойлоп анан кандай жеткирсем болор оюмду деп анан кызыма бир жолу айттым. Балам, негизи бул глобустагы продукттардын баары такыр биздики. Биздин үй кичинекей болуп, анан ошолорду глобуска жайып коюп, анан элдерге керек болсо дагы келип сатып алсын деп муну мама ушул жака жайып койгон. Мунун баары сеники. Сен каалаган кезде келип алып жесең болот. Бирок сен сүттөн дагы 2 бутылка, 3-өн, 4-өн алып, каймактан дагы көп алып, шоколадты дагы баарын топтоп үйгө барып алганда, аны жеп була албайсың. Мөөнөт өтүп кеткенден кийин ал ташталып калат. Андан көрө сен үйдөкүнү жеп бол, анан каалаган кезиңде кайра керектүү болгондо алып кетип, кайра үйдөн жесең болбойбу десем, анан көңүлү ток болду да. Мунун баары такыр биздики турбайбы? Анда мен шашып, анын баарын үйгө чогултуп барбай эле, үйдөкүлөр бүтүп калганда анан кайра барып алсам болгудай деп түшүндү да. Бул сиздин
балалыктан берки нерсе же бул кандайча оюңузга келип калды? Же сиздин балалыгыңызда дагы ушундай өттү беле? Же бул жаңы идеябы? Мен балалык кезимде мындай кооз чоң дүкөндөр, Кызыл Судагы кезде Жок болчу. окумуштуу дүкөндөр деле жок болчу. Бирок конокторго барганда өзүм менен элдин балдарын салыштырып калат элем да. Мисалы, мурда силер дагы айтып калдыңар, биз кичинекейибизде ай конок келип атат, силер туруп тургула, чыгып тургула деп айтат эле дегендей. Бизде деле ошондой үй бүлөлөр бар. Мисалы, ата-энем мени алып алып конокко барганда элдин балдары такыр эшикте ойноп жүрчү да. Мен чогуу чоңдор менен отуруп алып конок болот элем. Ошол учурда байкалат, кээ бир балдар чуркап кирип, анан ата-энеси байкабаган кезде тып этип бир печеньяны алып алат, же конфетти алып алып, анан кайра чуркап качып кетет. Ал эмнеден? Ал мен ойлоп калам, конок келбеген кездерде үйүндө ал нерселер тизилбейт окшойт деп. Баарын кулпулап чогултуп складка коюп коет окшойт деп ойлойм да. Бирок балдарга эгер көзү толуп, баары жайылып турганда башталышында кызыгып жеп көрөйүнчү, таамы кандай экен, жакшы мага жагып атат деп. Бирок кийин жеп, анан көңүлү тоок, анан ооз деле тоюп, көзү дагы тойгондон кийин тизип койсоң деле жегенге каалабай деле калат. Жанынан өтөт, нары бери басат, албайт деле. Ошондой деңгээлге жеткиргенде анан балдар мен тигини алам, муну алам деп өзүнө керекпи, керек эмеспи, баарын алгысы келбей калат да. Муну сиз жашооңузда бир байкап көрүңүз, муну эксперимент кылып көрүңүз дегендей, жашооңузга киргизип колдонуп көрсөңүз болот. Мен бүгүн эле баштайын. Мен да чын эле баягы үйдө таттууларга биз тыюу сала беребиз да, таттуу албайбыз. Бирок сиз айткандай, таттууну көргөндө балдарымдын көздөрү тим эле күйүп, эчтекени унутушат. Канчалык биз тыйган сайын, чын эле. Азыр ойлонуп атам. Бирок мен ойлойм, уул балдар менен кыз балдарга берген тарбия дагы кичине айырмасы болушу керек деп. Кайсыл жагынан деп ойлойсуз? Уул балдарга каалаганын бере бербестик керек да. Уул балдар кийин жоопкерчиликтүү болуш керек. Өзүнүн күчүнө таянып, өзүнүн акылына таяныш керек. Бир үй бүлөнү багыш керек. Керек болсо бир өлкөнү багындырыш керек. Ошон үчүн кичинекейинен баштап эле бир тапшырманы бүтүргөн сайын өзүнө жаккан оюнчук болобу же таттуу нерселер болобу, ошо менен сыйлык катары берип коюш керек да. Эч качан да тойгозуп ийбестик керек да. Даярга көнгөндө баары бир келет да, берет да, аныкы бар да деп мындай ойлоп калса, анда жоопкерчилик жоголуп калат да. Эркек менен кыздын айырмасы үчүн келечегиндеги жашоосундагы кыздай болуп калбастыгы үчүн анда кичинекейинен эле ошого көндүрүш керек да. Дагы кандай мамиледе эркектерге мындай басым айырмачылык болуш керек деп ойлойсуз? Тарбия жагынан, мисалы эркектерге, кыздарга баягы жумшак мамиле деп коебуз, эркектерге эркектей мамиле жасаш керек деп коет го. Эркектерге менче эненин мерими керектүүрөөк болот да. Эне эркек балдарга кол тийгизбестик керек. Жумшак мамиле. Бирок аябай ченинен ашып кеткен учурлар болуп калса, мисалы бүгүн кечте келбей койду. 14-15 жаштагы бала. Эртең бүрсү күнү тамеки чегип, бирөөлөр менен арак ичип, кичинекей эле жоголуп кетти, басып кетти. Андай учурда баягы 10 канча жыл жумшак болуп жүргөн эне кичине катуу характерин көрсөтүп койсо, ал эсинде калат да. Кеч болуп кетти. Жок, мисаллаштырам да, 14-15 жашта. Бирок кичинекей бала кезинде жумшак мамиле, анан күндө кыйкырып өкүрө бергенде эненин баркы калбайт да. Менче ушундай. Анан эч качан эркек балдар мактанганды үйрөнбөстүк керек. Мисалы кээ бир балдар менин мунча тапанчам бар оюнчуктан, мунча машинам бар, биздин үй мынандай чоң дача, анан мен папам палан жерде ким болуп иштейт деп, ал туура эмес да эркек балдарга. Ал дагы мындай жан дүйнөсүндө
менде чалкалап жатканга менде шарт бар, мүмкүнчүлүк бар деген нерсени кабылдап, анан ошентип айтып атканы. Кичинекей кезинен эле мисалы 4 жаштагы, 5 жаштагы, 6 жаштагы бала деле мактанышы мүмкүн да. Аны демек тыйыш керекпи сиздин оюңузча? Менче ошондой. Анткени мен кичинекейимде эркек бала болбосом дагы ата-энем эркек баладай күчтүү болсун деп тарбия берген. Атам чоң болуп иштеген учурда мен классташтарым негизи билбейт эле. Ата-энеси ким болуп иштейт деп. Анын үстүнө мен кытайлардын арасында окубадымбы. Алардын назарына бул кыргызго, бул уйгурго деп монтип коет эле. Анан эч качан айтпайт элем. Бир жолу оозуман чыгып кеткен мугалимге мен атам эртең палан жерге учуп барып, анан тиякта бир окумуш бир иш-чаралар болот дегенимди кийин ата-энелердин жыйналышында анан мен эжем атама эрекче бир мамиле жасаптыр. Ай кандайсыз аксакал, кандайсыз деп. Анан кызыңыз ушинтип айтты эле деп айтканда атам келип капа болгон. Балам, ал уятта, ал менин жумушум. Сен менен эмне тиешеси бар? Кыйын болсоң, сен дагы ошондой бол. Бирок меники, сеники. Меникин өзүңө калпак кылып кийип алганың ал эң уят деп ошентип айткан. Эң сон, бул туура менимче дагы. Кыздарга кандай мамиле деп ойлойсуз? Кыздарга негизи каалаганынын баарын даяр кылыш керек. Канчадай, Ооба, колдун келишинче. Кийимден, оюнчуктан, дептер, калемден, ойногол алып барган жеринен, анан мүмкүн болсо 2 жумада бир жолу гүл алып берип, өзүнө тандаттырып. Анткени мен мындай ойлойм, көп кыздар кийин чоңоюп жигиттер менен сүйлөшүп баштайт. Кээ бир кыздар жигиттин бир даана роза гүлү үчүн эле эрип калат. Ал бала кандай, кебетеси кандай, мүнөзү кандай, билими кандай, үй бүлөсү кандай, ата-энеси кандай, анын баары менен иши жок. Ошол бир эле гүлгө жыгылып калат да. Чын эле. Мен чындан ошондойду көрдүм. Бир жолу мен сиңдим экөөбүз центр жакта бир кафеняда отуруп, кофе ичкенче сүйлөшүп атканбыз. Анан бир кыз отурду жаныбыздагы столдо. Анан көпкө чейин күтүп отурдук. Анан жигити келди, бир жигит келди. Бир штук роза гүлдү көтөрүп алып келиптир. Кыйынсып, аябай укмуштуу бүт дүйнөнүн гүлүн көтөрүп келгендей. Анан тиги тейлөөчүлөрдөн сурады, могу гүлдү койгонго бир нерсе алып келгиле деп. Анан вазадан чылкыйтып алып келсе, ошол бир гүлдү сайып койду. Эми ал деле туура, ал көңүлдү билдирип атат. Бирок ал кыздын кылыгы мени таң калтырды да. Эми мындай кийимдерин чечип койгон жери жок. Андан башканын баары ошол столдо отурганда баары болду да. Баягы кыз жөн эле өзүн жоготуп койду. Менин назарымда мага гүл берсе, мен сүйүнөм. Бирок мен ал үчүн мен өмүрүмдө гүл көрбөгөмүн дегенден алысмын да. Эң сон. Ошон үчүн кичинекей кезден баштап баягы жакшы нерселерге көзүн көндүрүп, жүрөгүн толуктап, Анан бирөө гүл берсе, рахмат, гүлүң сонун болуптур, мага жакты. Үйдөгү гүл дагы кичине чирип бараткан, сонун болду деп үйгө коюп коебуз. Ушундай эле мамиледе. Ошондой болуш керек. Эң сон. Бул идеяңыз да жакты, чын эле. Анан бирөөнүн жигиттердин байлыгы үчүн, акчасы үчүн, же бир белектери үчүн эле өзүн жоготуп койбой, эмне менен ойлонуш керек да. Мейли сүйүү болот, бирок ал киши мага туура келеби, келбейби? Ал өмүр бою ошол киши менен чогуу жашай алабы, жашай албайбы? Бардык жагын байкаш керек да. Ооба. Эң сон. Демек, ушул нерсенин кичинекей кезинен эле, ушуларды сиз кызыңызга колдоносузбу? Ооба, колдоном. Кызым экөөбүз негизи чогуу гүл алгалы барабыз. Мен өзүмдүкүн тандайм,
ал өзүнүкүн тандайт. Анан алып келип алып өзү каалаганча тизет, кескилеп качы менен. Кыска кылган. Азыр эле көзүн баягы толтуруп аткан турбайсыз? Ошол күндөлүк жашоого сиңиш керек да. Муну дагы кайсыл эне ушундай жашоосунда колдонот, балким комментарийге жазып койсо болот, мен да ушинтем деп. Же болбосо бул сиз үчүн жаңы жаңылык болсо, анда муну сөзсүз түрдө жашооңузга пайдалансаңыз дагы болчу да экен. Ошентип сынап жасап көрүш керек да. Баягы бир гүлгө алданып калбаш үчүн. Ооба. Негизи муну эмне үчүн айтып атам? Мен муну менин кызым эле кыйын болсун, эч кимдин кызы менин кызыма жетпесин деп эч кимге бул сырды айтпайм деп жүрсөм деле болмок. Бирок бүт кыргыздын кыздары ушундай мээлүү, меримдүү, анан сүйүүгө толгон, кичинекейинен эле мол абалда чоңойгон болсо, бул коом дагы сонун болот да. Караңгычылыктар дагы жоголот. Анан кичинекейинен эле басынтып чоңойткон болсо, ал кул мүнөз болуп калат. Элдин үй бүлөсүнө келин болуп барганда, же бирөөнүн кызы болуп, кыз жигит сүйлөшүп жүргөн учурда деле кагып силкип койсо, мейли да кыздардын жашоосу ушундай да деп ага көнбөстүк керек да. Азыр бүгүнкү күндө кыздарга карата чын эле зордук, зомбулуктар көбөйүп атпайбы? Социалдык тармактарды ачсаң эле ушул күйөөсүн сабап коюптур, токмоктоп коюптур, анан өлтүрүп коюптур. Чын эле жүрөгүң ооруйт социалдык тармактарды ачканда. Анан ушундан улам биз азыр баягы кичинекей кыздардын энелери, кичинекей кыздары барлар коомго мына ушинтип эркектерге жем болуп калбаш үчүн, алардын колунан запкы жеп калбаш үчүн деген ой менен азыр бир тарбиянын жакшы нерселерин ойлоно баштады. Бул дагы бизди кубандырат дегендей. Анан ушундай окуялар болуп кетпеши үчүн сиз кантип ойлойсуз? Биринчиден мен мындай ойлойм, кыз киши эми ата-эне бардык шартты түзүп берсе, жакшы билим алса, деле ошол учурда өзүн жөнөкөй алып жүрүш керек. Жөнөкөй алып жүрөт, бирок өзүнө ишенет. Мейли бүгүн боенбой чыксак дагы, мен сулуумун десе. Анан тышкы келбет менен бир жигитти эптеп септеп алдап тийип алуу ал коркунучтуу да. Баары бир күнү душтан чыкканда бетинде эчтеңкеси жок, аны көрүп алып, "Омей сен мындай белем, кашың гана, көзүң гана" деген ал бирөөнү алдаган болот да. Бул бир. Ошон үчүн кыздардын ички дүйнөсүнүн системасы кичине татаалыраак болушу керек. Куруш тарабы дагы бар, күчтүү тарабы, анан жылуу, жумшак, меримдүү тарабы дагы бар. Бул экөөнүн жууруп алып жүрүш керек да. Анан дагы кыз менен эркектин мамилеси. Негизи эркектер деле мага бир жем керек деп издебейт да кыздарды. Ооба да. Эмне үчүн зордуктап калды, эмне үчүн токмоктоп койду үйүндө? Ал деле мен күндө сабап ойнойм деп алган эмес, ал максатта алган эмес. Ооба. Ошон үчүн азыр колумду шапалакты мындай кылайын, үн чыккан жок. Чыкты. Бирөө эркек, бирөө кыз. Эркек тараптан дагы бар. Өзүнүн ата-энеси балким ошондой эле кишилер. Өмүр бою бул атасы энесин сабап атканын көрүп чоңойгон. Бул күнүмдүк эле көрүнүш, жакшы эле көрүнүш дешим мүмкүн. Биз кыздарды күндө гүл алып берип, кызыбызды каалаганын алып берип, глобуска барып, тигинин баарын апаң ачып койгон каалаганыңды барып алып кел дегенде, анын көз карашында күнүмдүк жашоодо ата энени сабаш керек деген түшүнүк болуп калган да. Ошол тааным менен чоңоюп калган, балким. Мен ошентип ойлойм. Анан кыздар эгер кичинекейинен тартып эле эмне десем, ошонун баарын ата-энем берет. Биздин үйдө ар кандай шарттар түзүлөт деген тааным болбосо, аны деле ата-энеси бири-бирөөнүн атасы энесин сабап жүргөн болсо, же урушуп күндө күн тынч эмес, уруш талаш болуп жүргөн болсо, ал деле аял киши күндө эле кухнядан чыкпай эле кыдырып жүрүш керек экен да, идиш жууш керек экен, үйдүн оокатын баарын ошол аткарыш керек экен. Билимдин кереги жок. Окууну бүтөмбү, бүтпөймбү, баары бир
бирок күйөөгө чыгышым керек, ошол бир үй бүлөнү мен күндө тейлөөнү алып барышым керек десе, ал деле ошол идея менен күйөөгө тийген болсо, анда сөзсүз мунун арасында эч ким бири-бирөөнү багындыра албайт да. Ошонун айнанан же дагы бир тарабы бар. Эр аял экөө бири-бирөөнү ээрчип илгерилеш керек. Ар дайым бир каналда болуп жүрүш керек да. Мисалы экөөбүз сырдашып атабыз азыр. Билгендерибизди тең бөлүшүп атабыз. Азыр бир каналдабыз. А бирок кээ бир күйөөсү кечке чейин эшикте иштеп жүрүп, көп нерсени көрдү. Анан аялы эшикке чыкпайт. Экөөнүн дүйнөсү эки башка. Кантип каналы бирдей болсун. Бирөө жогорку каналды айтып атат. Бирөө НТСди айтып атат, бирөө элтерди айтып атат. Экөө болсо бир эле телевиденияда жүрөт. Ошондой болуп калат да. Анан тил табыша албагандан кийин эле ошол маселелер чыгат го дейм. Ортодо баягы бири-бирин түшүнүү, бири-бирин колдоо эң негизги ролдо. Бирок ошон үчүн балдарга тарбиялоо жөнүндө ата-энелер балдардын көзүнчө урушпастык керек. Балдар баарын сезип турат. Эгер чындан окшошо албай калган болсоңор, кыйналып чогуу баланын көзүнчө отуруп жашагандан көрө, бирөөң бир командировкага 1-2 ай жоголуп келип, кайра тынч отуруп сүйлөшүү керек да. Бирок баланын көзүнчө бири-бирөөңөр толукпуз, баарыбыз отурдук, бирок бири-бирөөбүз менен сүйлөшпөйбүз же үтүрөй отурабыз. Анын баарын бала сезип турат да. Андай болгондон көрө бала менен жакшы маанай менен сүйлөшө алган бирөөңөр карап турбу, алмак-салмак. Тил табышканга чейин. Бирок баланын көзүнчө урушуп же сабап койгон ал такыр болбойт. Бала көрүп калды, мындай иштер бар турбайбы деп өзүнүн жашоосунда колдонот. Чыдабай кеткенде колдонуп калат да. Бул деле туура эле көрүнүш турбайбы деп чоңоюшу мүмкүн, Үй бүлөдө балдарды ар кандай күнүмдүк оокатка, жумушка кантип тарбиялаш керек? Баягы балдар кичинекей кезинен баягы энелерин эркелеп, балким тил албай коюшу да мүмкүн, Деги эле оокатка кантип баарлаштырса болот деп ойлойсуз? Же сиз баягы оокат кылбаганга? Жок, оокат кылдырам. Кызыма көп оокат кылдырам. Менче ал байлык менен тешеси жок да. Оокатты кылгандагы себеби биринчиден эң негизги. Бул бала кечтен маалында уктаганга даяр болот. Чарчайт да. Туурабы? Камыр жууруйт, носкилерин жууйт. Анан үйдү шыпырымыш болуп, тазаламыш болуп, килемди колуна эмени берип коем. Сүргү менен. Килемди сүрүп чыкчы кызым деп. Анан отуруп алып, тизелеп алып сүрөт. Чарчайт да, тердейт. Анан бат эле тамак жеп болуп, кичине ойноп эле шалдырайт, анан барып уктап коет. Энеңдин убактысы келди. Сен уктайсың, мен кичине өзүмдүн ишимди кылам. Китеп окуйм же эс алам деп. Ал эми ушул эле эркек балдарга кандай деп ойлойсуз? Ушундай кичинекей чагынан мына ушундай баягы бир аракетчил, жашоого болгон көз карашы жакшы мырзалар чоңоюш үчүн, элдик бала болуш үчүн балким, кандай тарбия керек деп ойлойсуз? Мен элестетем, эгер менин уулум болсо, мен бир тарабынан анын энеси болушум керек, дагы атасы жок кезде мен ага эркелешим керек. Мен кызмын да, сен мени орусча сен девушкаңдай карашың керек да. Анан муну ачып берчи, мен ала албай атам деп анча-мынча эркелемиш болуп, жумушка буйруш керек да. Кийин чоңойгондон анан балам мени тияка алып барып койчу, палаан аяш энең чакырып атат мени деп. Аны көйнөгүмдү артыман кичине тартып койсоң, сүрүп койсоң деп жумуштарга буйруганда ал энеден анан билет да, кыздарга кандай мамиле жасаш керек. Мусорду төгүп келгилечи деп, бүгүн кимге очередь келди деп жасап келсе, ошону элестетем да. Эми уулум жок, бирок уулду болсо мен ошондой эле кылмакмын да. Кучактап, өпкүлөп, жыттап, эненин меримин толук берем.
бирок ошол эле учурда оокатка келгенде балам моуну кылып койчу деп, колум ооруп атат, белим ооруп атат деп атасына эркелегенде эркелеп койгондо ал деле мен мамам мени жакшы көрөт да, мамам ооруп атыптыр деп ал дагы чуркап кетиши керек да. ооба. Анан келгенден кийин же өпкүлөп коесуң, же девушкаң менен мону азыркы кичинекей балдар менин кызым бар деп айта турбайбы? Аны дагы антпегиле, ал убактысы келе элек деп антпей, кандай кыз экен деп акырындай түшүнүп башташ керек да. Анда шоколаддан же бир белек сыяктуу нерседен мону девушкаңа берип койганда мага жардам бербедиңби деп мындай кылганда алмаштыруу. Бирок бул алмаштыруу жөн эле мен мону сатып алдым, тигини мага бер деген эмес. Мээрим менен, жылуу сезим менен мамиле дагы жакшы курулат. Анан ал мен максатыма дагы жетем, ал дагы сүйүнөт. Ошентип ойлойм да. Сынап көрсөңөр бүгүн кечте. Ооба, буюрса баарыбыз эле мына ушул сиз айтып аткан кеңештердин баарын эле чын эле жашообузга киргизели. Анан мен сурагым келип атат, мына ушул бул жашоодо баягы акчага мамиле кылуу дагы өзүнчө бир чоң роль ойнойт да. Акча кармоо дагы, акчаны туура кармоо, акчаны туура жакка сарптоо дагы бул чоң бир роль ойнойт да. Кээ бирөөбүз канчалык тапсак деле баягы өзүнүн берекеси жок болуп же бат эле түгөнүшү мүмкүн дегендей. Негизинен акчага болгон мамилени сиз канча жашыңызда үйрөндүңүз эле же болбосо туура сарптоону сиз каяктан үйрөндүңүз эле? Анан бүгүнкү күндө кызыңызга ошол нерселерди үйрөтөсүзбү? Ушуну дагы сурагым келип атат. Мен 13 жашыман баштап Кызыл Судан чыгып Кашкарда окугам, орто мектепте. Ошол кезге чейин чынымды айтсам, мен курсак ачкан кандай болот ошону дагы билбей жүргөм. Анткени үйдө тамакты найнекеде нары бери оонап, анан оозума бир салып, дагы бир ойноп кетип, ошентип жаман үйрөнгөнмүн. Анткени ар дайым жумшак мамиле кылып жүрүп, ошондой үйрөткөн да. Анан курсак ачканды билбейт элем. Качан бирдеме жегим келсе, үйдө тамак бар. Анан кийин орто мектепке бардым, өз алдымда өзүмчө жашадым. Анан түшкү маал болду, биринчи күнү окууга барганда, Кашкарда. Мен менен чогуу окуган баары Кытай кыз, кытайлар. Ал орто мектепке тарыхта биринчи барып окуган кыргыз мен болдум да. Алар кыргыз дагы көрбөгөн көптөрү келип, кыргыз кандай болот экен деп келгендер дагы болгон. Анан алар түшкү тамакта отуруп алып бат-бат жеп атат. Бирок кылыктары мага жаккан жок да. Бирөө путун монтуп, столдун үстүнө бир жак путун чыгарып алып монтуп жегендер. Анан кичине кир деген, анан деп жиркенип карап коюп, кичинекейимде кир болом дегендей. Анан тамак жебедим мен ошол күнү түштө. Анан түштөн кийин экинчи сааттан баштап эле көзүмөн жылдыздар көрүнүп, курсак ачып, курулдап кыйналдым да. Анан 3-чү саат дагы бар да. Бизде 5:30 сабактан чыгабыз. Курсагым ачып, тызылдап, көзүмө ар кайсы нерсе такыр жылдыз көрүнүп, анан бир пилди жебүүчүдөй болдум да. Барып анан кухняга барып, тамактан бат-бат заказ кылып, ошонун бир чоңчуну жедим. Өмүрүмдө ошондой көп тамакты жебегемин. Анан билдим курсак ачкан кандай болот экен. Маалында жебесең кандай болот экен. Тартып толуктанды да ошол жерде. Анан дагы акчага болгон эсебиң так болуш керек экен. Бир жумада 100 юан берчү ата-энем. Ал кезде 100 юан көп эле акча. Бирок мен ошол биринчи жуманын жарымына жетпегенде эле 100 юанды коротуп болгонмун. Анан кайра ачка кала турган маселе болду. Анан классташыман сурап турдум. Экинчи жумада анан көбүрөөк бергиле, мен тигин кайтарышым керек десем, энем ошол 100 юан дагы жеткен жокпу кызым десе, мен жооп бере албадым да. Анан энем айтты: балам, ар бир акчанын орду болуш керек. Ошону жаз, эртеменде канча кетти, түштө канча кетти, кечте канча кетти, самынга канча кетти, кагазга канча кетти, ошонун баарын жаз. Анан калганы сенде кала берет да, мен сенден алып албайм. Бирок сен аны жеткирип иштетишиң керек деп. Ошентип айтты да. Анан азыр болсо кызыма айтып келгенде, булардын школасында жакшы, ар бир жума күнү 100 сомдон алып барат. Ошол 100 сом менен
бир жармеңке сыяктуу эмелер болот окшойт. Ага биз барып көрө алган жокпуз. Анан жакшы көргөн карандаш болобу же кичинекей дептер болобу ошондойлорду сатып алат экен. 100 сом ичиндеги суммасы болгон. Анан өздөрү эсептейт экен канча акча кайтарыш керек деп. Анан кайра келип мага айтып берет. 100 сомдон моуну алдым, тиги карандашты учун уштай турган эмеден. Ушуну алдым деп көтөрүп келиптир. Анан жакшы, ушуга көн, өзүң жазып кой дедим. Ошо менен эле жүрөт. Демек, акчага болгон мамилени баягы жазып, сиздин оюңузча каякка сарптап эмне алып атасың, жазыш керек, э? Жазыш керек. Канча кетти, канча калды. Экинчиден, кайсыл нерселер, мисалы, аз калган кезде, калбай калган кезде, кайсыл нерселердин кереги жок экен. Ошону дагы билебиз да. Жакшы. Анан эркек балага ойлойм, көп акча бербестик керек. Бул жагынан кичине жетишпегендейрээк сезим болуш керек да. Эркек балдарда. Эркек балдарга мен дагы ойлойм, бардыгын баягы даярдоонун кажети жок да. Кичинекей кезинен элечи, менде ушундай эле болот деген бир ой менен чоңоюшу мүмкүн. Ооба. Мен ушундай эле өтүп кетем деген ой да болушу мүмкүн, э? Ошон үчүн мен да бул оюңузга кошулам. Сизге рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Убактыбыз бүтүп калды. Убакыт бүтүп калды. Бала тарбиялоо темасын мына ушун менен жыйынтыктайлы. Эми биз эмки темабызды мына ушул балалык курактан өтүп 11-класска жетип калдык десем жаңылышпаймын. 11-класста бардыгыбыз эле билгендей кесип тандоо, кайсыл жака барышым керек, кайсыл окууга тапшырышым керек деген замандаштарыбыз үчүн кийинки теманы мына ушуга көңүл бөлсөк, э? Кайрадан амандашканча жакшы туруңуздар. Кызматта Жанна Усубалиева. Сизге ыраазычылык, Айбулак эже. Рахмат. Мен күндө эле конок болуп турайын. Буюрса.